Жанагы электр министри, эмнеси министри ал отуруп алып эле бааны көбөйтүп атат. Эмнеге көбөйтүп атат чортобуз дейт. Энергетика министрлиги олтуруп алып эле бааны көтөрүп жатат. Президенттин Нарын областындагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн эл менен болгон жолугушуусунда Ат башы район тургуну электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшү боюнча сын айтты. Андан сырткары тоолуу аймак болгонун эске алып, кышкы мезгилдеги чектөөнү алып салууну суранды. Бүт жанагы умный счетчик деп коюп койгондон ал болгон эл кыйналып чыкты. 3 киловатт тиги диффалный сайса үтүгүн сайса өчүп калып ошо менен кыйналып суукту өзүңүз билесиз да бияктын суугун. 7 ай суук болот, 7 ай кыш болот да мисалы үчүн. Анан көчө эле басылды шамалыбыз. Анан эми ушу свет боюнча бир карап койсоңуз. Мына мисалы үчүн урматтуу президентибиз айтып атат. Телевидениеден карасак күн арысы эле тиги эменин ачылышын жасап атат да мындай ГЭСтердин ачылышын. Мына анан өзүнүн обещаниясы бар эле. Урматтуу элим 1 жыл чыдагыла, 1 жылдан кийин свет ордуна коюп берейин, тигин деп атканда. Эми ал жылына бир аз тыйындан кошулуп атат. Эң арзан тариф бизде. Андан сырткары Нарын облусуна жеңилдик берилип атат. Быйыл республика боюнча 3 киловаттан кышкы чектөө койду. Бирок Нарынга башында эле 4 киловатт берген, андан кийин суранып атып 5 киловатт кылдык. Ошону менен бирге жолугушууда жергиликтүү эл негизинен жайыт жерине баруу, эгин талаага суу чыгаруу, суу сактагыч куруу, мамлекеттик ипотекадан үй алуунун шарттары жана балдарга төлөнүүчү жөлөк пул сыяктуу маселелерди көтөрдү. Бизде 5300 гектар айдоого жарактуу жер бар. Мунун 2300 гектары өмкарыктан суу ичет. Калган жеринин барлыгы шарттуу сууга системасына кирет, өрөөндөрдөн келген суудан ичет. 5 өрөөн бар. 5 өрөөндөн суу кунары жок. Күнгөй тарап болгондуктан мөңкү жок калды. Күн да жаабай калды. Бизде жер аба бийик болгондуктан жер кургак. Ошондук үчүн ичке деген участкабыз бар, ушуга суу сактагыч куруш керек болуп атат. Эгерде буга суу сактагыч курсак, 1,5 гектарга чукул жер суу ичет. Нарын облусу толуу аймак болгондуктан жергиликтүү калктын басымдуу бөлүгү мал жандык менен жан багат. Саан уй кармагандар тарабынан сүттү кайра иштетүүчү заводторго сатууда кыйынчылыктар жана баасы арзан болуп жатканы боюнча да нааразычылыктар айтылды. Биринчи эле айта турган эми баарыбызга эле керектүү нерсе болуп сүт маселеси. Сүтүбүз арзанып кетип атат. Кенеде йогурт алсаң 25-30 сомго сатып алып атабыз. Сүттөн деле кол жалабадык, ошо сүт менен жашай элмет. Келин кесектер ошо көбүнчөсүн сүт менен оокат кылышат да. 2 уyu болгон үчүн балдарына жөлөк пул ала албай калган. Жергиликтүү тургун балдарга берилүүчү жөлөк пулду алуудагы кыйынчылыктарга токтолуп, президент Садыр Жапаровдун жарлыгын эске салды. Мына кел, ана кел, 1 жылдан кийин кел, малың бар экен деп былтыр 5000 сом төлөтүп алышкан. Кайра дагы баягыны дагы үмүтүн үзбөй дагы барып келди. Эчтеке жок. Кимиси мафия, кимиси акча чыгарат билбейсиң. Бияка келсең ат башыга жумшайт, ат башыга келсең үй жайды каратат. Азыр биздин Садыр Жапаров айтып атпайбы? Самолет болсо да ошо жаш балдарга пособие төлөп бергиле депчи. Самолет эмес, үйдө бир 2 үйүбүз бар, ошо көп көрүнүп атат. Эми өлүм түгүскө деп деле карып баратабыз, бир 2 үйдү кармап алабыз да. Жолугушууда Нарын облусунун тургундары күнүмдүк турмуштагы негизги көйгөйлөрүн ачык айтып, тиешелүү жетекчилерден колдоо сурашты. Өзгөчө толуу аймактагы эл үчүн электр энергиясынын баасы, мал чарбачылыгы, сүттүн баасы жана социалдык төлөмдөр маанилүү маселе бойдон калууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көтөрүлгөн суроолор боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлөрүн билдиришти. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.